Биздин студиябызга кош келдиңиз, урматтуу Дүйшө мырза. Сиз көп жылдан бери Кыргызстандын билим берүү тармагында иштеген адис катары азыр коомчулукта карама каршы пикирлерди жаратып жаткан окуу куралдарынын, окуу китептериндеги одоно каталар эмне себептен чыккандыгын жакшы билсеңиз керек. Буга эмне себеп болду? Кандай жагдайдан пайда болду? Өзүнүн окуу китебинин чыгышынын процедурасы бар да, процесси. Ошол жакшы ишке ашпай калганбы дейм да. Бул жерде балким ушул долбоорду аткарып жанагы буйрук берүүчүлөрдүн ушундай тез арада жасап чыгаргыла окуу китеби дегениби, же болбосо өтө атайындай экспертизадан өткөзүлүп, апробациядан өткөзүлөт да. Ушул маселелер болгондур, бирок канчалык дережеде мындай жакшы сапатта болбой калгандай болот да. Ошол себептен жакшы китепти мындай бирөө жарым сырттан келип туруп, мынтип каталарын карап, мындай жакшы текшерүүдөн өткөрүп койсо, ошондой аябай жакшы болмок деген ойдомун да. Демек, ким күнөөлүү, кайсы мекеме күнөөлүү экендиги сизге белгисизби? Ким күнөөлүү десек, мен мындай маселеден биз чечим чыгарып алдыга жылбай калышыбыз мүмкүн да. Бул жерден албетте эле бир адам күнөөлүү экен, ошону эме кылыш керек, жазалаш керек дегенде мен алыс элем. Бул жерде системалык түрдө караш керек да, мынча процедуралык тарапта. Эгер жакшы китеп чыгарайын десек, анда биз ошо болгон жоболорду, жакшынакай иштелип чыккан жоболорду так аткарсак, ар бирин аткарсак, менимче ошондо алдыга жылабыз да. Аны алгандай процесс. Ошол болгон окуу китебин жазган адамдардын жанагы жарыялап, конкурсту ачык айкын кылып, китепти чыгаргандан кийин дагы өзүнүн процедурасы бар да. Китепти жазгандан кийин аны текшерүүдөн өткөзүп, анан андагы көз карандысыз адамдарга жанагы англисче сөздөр бар, blind review деп туруп. Аны көрбөгөн, маселен илимий макала чыкканда дагы өзүнчө көптөгөн процедуралар бар да. Илимий макала өзү журналга чыккы чейин дагы аны скрытый, жанагы жабык түрдө рецензиядан өткөзүлөт. Ошодон да өткөзгөндө ошол каталардын бардыгы ал ошол деңгээлде гана чечилип калмак. Эч болбосо ошол китепти өзүнчө апробация деген убактысы болот. Аны барып туруп китептерди чыгарардан алдын жанагы үлгүлөрү жөнөтүлөт дагы мектептерге. Ошол жерде эле бир-эки адис мугалимдерге берип койгондо, ал мугалимдер көрүп туруп, могу жери жакшы экен, могу жерде ката экен, биздин оюбуз боюнча бул биздин окуучуларга болбойт деп туруп, ошолордун жакшынакай комментарийлерин жөнөтүлгөндө, ошолордун негизинде ана китепти басып чыгарылганда, анда эч кандай мындай маселе болбойт эле деген ойдомун да. Кыргызстанда окуу китептерин басып чыгарууга мамлекеттик стратегиялык идеология жана саясат жок деген сындар көп жылдан бери айтылып келе жатат. Ушулга эмне себеп болуп жатат? Адистер жокпу? Жеке материалдык кызыкчылык мамлекеттик кызыкчылыктан жогору болуп кетип жатабы? Менимче бул мен экинчи сиз айткан сөзгө такалып кетет элем. Бизде адистерибиз бар. Ар ким өзүнүн тармагында иштеген биздин жакшы эле адистерибиз бар. Бирок мен ошол адистерибизди бизде атайын даярдап, кайрадан мындай эл аралык деңгээлде окуу жайы биздин дээрлик жоктугуна дейм да. Ошол билим берүүнүн башкаруу системасын жүргүзө турган, ошол билим берүүнүн эл аралык деңгээлде реформа жүргүзө турган адистерибизди жасаучу атайын окуу жайы болсо, мисалы үчүн күчтүү адистерибиз, мисалы үчүн китепти басыштын чыгаруудан адис болсо, ошол эл башка мамлекеттерде кантип чыгарышат, сапаттуу китеп болуш үчүн эмнени аткарышыбыз керек, ушул элементтерин сактабасак эмне болот, ушул азыркы окшогон көйгөйлүү маселе болбош үчүн эмне талаптарды сөзсүз аткарышыбыз керек деген адистерибиз дагы күчтүү даярдасак, башка мамлекеттердин дагы эмесинен, тажрыйбасынан таянып, Кыргызстанга ушул идеяларды көбүрөөк алып келсек, биз аябай жакшы болот элек. Материалдык кызыкчылык мамлекеттик кызыкчылыктан жогору болуп жатат дегенге кандай карайсыз? Балким кээ бир учурда ушундай долбоорлордо келип туруп өздөрү мындай акча, грант алып келеби, же болбосо мындай кредит акча береби, ошону кээ бир учурда мындай жакшыраак пайдаланбай калган учурлар деле болуп калат. Аны ушул иштеткен адамдар дагы эффективдүү иштеткендин ордуна ал жанагы утурумдук ошол грант учурунда макул өзүбүзнүкү да кичине иштеп калалы деп туруп эме болуп калышы мүмкүн. Окуу китептерин сыноодон өткөрүүчү Билим берүү академиясы менен Билим берүү министрлигинин ортосундагы атаандашуу, карама каршылык ушул абалга жеткирди деген ойго кошуласызбы? Баягы мектепте иштеген китептерди колдонуучу мугалимдердин ойлорун да укпай койгонго байланыштуу, баягы процедурада апробацияны өткөгөнгө байланыштуу, алардын дагы эмесин мугалимдер да пайдаланбаганга байланыштуу. Бул учурда менимче көп жылдан бери болуп жаткан нерсе да. Мен ойлойт элем, эгер Кыргызстанда эгер дагы алдыга жылуу жолдору боюнча сөз кылсак, окуу китебин жаңыдан иштеп чыксак деген ой бар да. Окуу китебин сапаттуу кылыш үчүн эң негизги талаптарды иштеп чыгып туруп, ошолорду ишке ашырсак, бул учурда жанагы Билим берүү министрлиги болобу, же болбосо Билим берүү академиясы болобу, ал жактан деле
жакшы жактарын жакшатан алып, бирок баягы окуу китебине эгер тоскоолдук берүүчү жактарын аларын жокко чыгарсак, ошондо алдыга жылабызбы деген оюбуз бар да менде. Ушул окуу китептерин басып чыгарууда чет өлкөлөрдөгү басылмалар, басмаканалар утуп кетип жатышат. Анан алар Кыргызстандын, кыргыз элинин менталитетин түшүнбөй туруп эле, анан кийин сапаттык, мазмундук сапатка көңүл бурбай туруп басып жиберип жатышат деген сындар да көп айтылат да. Эмне себептен Билим берүү министрлиги ушул жагдайды тескей албай жатат? Эмне себептен ушу чет өлкөдөн чыгат? Мисалы үчүн акыркы китептер Индиядан чыгып атыптыр. Эмне үчүн ошол тендерди утуп алган башка мамлекеттин эмелери болуп калат? Балким бул экономикалык жагы бардыр. Ошол мындай эң арзан баада биз китепти чыгарып беребиз деп ошолорго чыккандыр балким. Акчаны биз төлөгөндөн кийин, Кыргызстан төлөгөндөн кийин аларга талапты кое билсек да. Эгер Кыргызстанга ушундай сүрөттөр менен чыкса, ушундай болгон эме биздин өз талаптарыбызга жараша ушундай түстө болсо, баардыгын өзүбүздүн мындай элибизге жаш балдар окуган китепти пайдаланган окуулар балдарга жараша окуу китебин чыгарабыз деп туруп, талапты биз өзүбүз иштеп чыгышыбыз керек. Талаптарды иштеп чыкканда, адистер иштеп чыкса, ошол учурда жанагы кыргыздардын менталитетине, каада салтыбызга, маданиятыбызга байланыштуу кандай элементтер болуш керек, кандай тексттер болуш керек, кандай сүрөттөр болуш керек, аны биз өзүбүз так кылып, сонун кылып иштеп чыгып койсок, анын дагы ошону окуучуларыбызга апробация кылып, аларга жагып атабы, мугалимдерге жагып атабы, алардын ойлору эмне десек, анан жакшы болот эле деген ойдомун да. Билим берүү министрлиги азыр 200гө жакын окуу китебин кайра басып чыгууга мажбур болуп жатат. Кандай дейсиз? Ушундай жоопкерчиликсиз ишке жол берген адамдар жана мекемелер мыйзам чегинде жазаланат деп ишенесизби? Жазалоо менен гана бир чечип кое албайт экенбиз да. Эгер мен андан көрөк, эгер биз өзүбүз эле ушул эмелерден, ушуга окшогон нерседен жакшы сабак алып, жакшынакай процедураларды иштеп чыгарып койсок, эгер мындай сөз дагы болбошу мүмкүн эле да. Мен айткандай, өзүбүз жакшыраак талаптарды кое билсек, ошол эле процедураларын жакшы иштеп чыккандан кийин, ошого жараша көзөмөл кылып туруп, эч мисалы үчүн мени кабыл алып аткан болсом, кана рецензия жасадыңыздарбы? Мен көрөйүнчү, же болбосо апробация кылдыңыздарбы? Ошо мен өзүм мектепке барып туруп, мугалимдерден оюңуздар эмне экен мына китепте деп мен маек жүргүзүп, алар менен жүргүзүп, анан оюн угуп, анан кийин уруксат берсем, анда чечилет деген оюм бар. Бирок эмне үчүн ушул көптөгөн жылдар бою ошо окуу китептеринин сапатына, мазмундук, гигиеналык жана башка талаптарга жооп бербей жаткандыгын ар бир адам, керек болсо ар бир ата эне көрүп атат. Бирок эмне үчүн ушуну бир мамлекеттик системага сала албай жатабыз? Мунун башкы себеби эмне? Кээде ал жакта мындай жеке кызыкчылыктар болуп кетип, баягы талаптар дагы эптеп-септеп өтүп калабы дейм да. Ошону мен айтат элем, балким балдарга, биздин Кыргызстандын окуучуларына колуна кандай китеп тийиш керек, ата энелерде да мүмкүнчүлүгү болсо, аларга платформа түзүп берсек, ата энелерге эмнесине нааразы ата энелер, сиздердин оюңуздар боюнча эмнесин өзгөртүшүңүз керек. Эң негизгиси мен айткан ошо Кыргызстанда иштеген эң мыкты мугалимдерибиз бар. Ошолордон эмне үчүн сурабайбыз? Ошолордун ойлорун эмне үчүн укпайбыз? Кээ бир учурда мен өзүм ушу мугалимдер менен тыгыз иштеген адам катары эң негизги катабыз биз мугалимдерди эч ким укпайт. Алардын ойлору менен эч ким эсептешпейт. Мен айтат элем, мугалимдерден керек болсо 4-5 ошол мугалимдерге берип коюп, мына китептин эмне катасы бар экен, эмнесин оңдосок болот, оюңарды айткыла деп туруп, ошолордун айткан баягы жазган комментарийдин негизинде дагы кандай жакшы кылып оңдосок болот элек. Көпчүлүк учурда мугалимдерди жөн гана аткаруучу гана көрүп калабыз да, аткаруучу катары. Мугалим ал өзү эч нерсени билбейт. Ал мугалимге биз башка адистер баардыгын даярдап беребиз. Мугалим жөн гана колдонуучу адам. Ага биз керек болсо алардын оюн укпаганыбыз акыркы ушул 10 жыл, 20 жылдагы маселе ушул деп ойлойм. Мен ушу китеп, окуу китебинин сапатын оңдошту, ушу мугалимдерди ушу процедурага кошуу аркылуу оңдосок болот деп ойлойм да. Азыркы учурда ушул дүйнөлүк тенденцияда окуу китеби бул жөн гана бир курал болуп калды да. Мугалим окуу китебинин эмеси эмес, кул эмес, тескерисинче окуу китеби мугалим үчүн кызмат кылыш керек да. Биз тилекке каршы окуу китебин өтө эле көкөлөтүп алабыз дагы, окуу китеби баардыгын чечип коет дейбиз да. Ошон үчүн мен айтат элем, керек болсо альтернативалык китептер чыгыш керек. Мугалимде ыктыяр болуш керек. Бул китепти да тандап окута алам, бул китепти да. Эң негизгиси окуу китебинин мугалим кулу болбош керек да. Мисалы үчүн азыр карап көрсөңүздөр, маалымат толгон токой ар жерде маалыматтар бар. Ошону мугалим изденүү менен бул окуу китеби жазылып берилген. Бирок сиздер могу жерден карагыңыздар, могу жерден издеңиздер деп туруп, студенттерди, окуучуларды ошого тарбиялай билсе, ошого даяр болсо да, ал эми текшерүүчү келгенде ушул окуу китепти баардыгын, ошол окуу китеби боюнча биз текшеребиз, ушуну окутат атасыңбы, окутуп атпайсыңбы дегенден алыс болуп, негизги
мектепти бүтүргөндөн кийин эмне бүтүрүүчү эмне деген компетенцияларга жетиш керек. Ал эми окуу китеби бул бир гана жардам берүүчү деп эме кылыш керекбиз. Эми ушул келечек муундун тагдырына керек болсо балта чаба турган кырдаал түзүлүп калды. Муну өкмөттүк деңгээлде чукул арада чечүү үчүн эмне кылыш керек? Биздин адистерибиз кайрадан өзүбүз чогулуп дагы дискуссия кылсак, ушул жагдайлар болбош үчүн келечекте эмне кылабыз? Форумдарды уюштурсак, мындай адамдарды көбүрөөк ар тармактагы адамдарды чакырып туруп, эми күнөөнү издебестен кантип алдыга жылабыз деп туруп, бир талкуу чыгарып туруп, болду, будан бияка моундай кылбайлы, мындай кылсак келечекте Кыргызстан китептери жакшы болот деп туруп, бир конструктивдүү түрдө диалог кылсак, ошондо алдыга жылабыз да. Болбосо жанагы мен айткандай эле ал күнөөнү башкага жүртөт, ал күнөөнү башкага түртөт, ортодо эле мындай күнөөнү издеп жүрө беребиз да. Келечек балдар аксайт. Келечек балдар аксап калат. Мына сиз бир нече жылдан бери Казакстандын жогорку окуу жайында иштеп жатасыз. Ошо коңшу мамлекеттерде мектептердеги окуу китептерине саясат кандай, мамиле кандай? Англис тилдик окуу китептеринде кыйла өзгөрүүлөр бар да. Аларда мага жакканы ушул мисалы үчүн биринчи Назарбаев интеллектуал мектептери бар да. Мамлекетте 20 мектеби бар. Алар ошол жанагы эл аралык программа боюнча Кембридж деген университеттин адистеринин жардамы менен өздөрүнүн программасын өзгөртүп алган да. Бирок эң жакшы жери ушул Кембридж болобу, Оксфорд болобу, ошол окуу жайлардын китептеринчи алар ошон мисалы үчүн Лондон бул Улуу Британиянын борбор шаары деп окубастан, Астана is the capital of Kazakhstan деп туруп, баардык айткан биздин ошол Казакстандын адистери айткан нерселерди эске алып туруп, башка китеп чыгарып берген, ошолой мазмуну, өзү структурасы баардыгы Оксфорддун Кембридждик боло берет. Бирок мазмуну ошол Казакстандын мазмуну болот дагы. Жакшы китептерди чыгарып алышты да, ушуну англис боюнча. Менимче сапаты жагынан карап көрдүм, көбүнчө жанагындай одоно каталар болбойт да. Себеби буну мен ойлойм, ошол китепти чыгарганга чейин адистер көбүрөөк талдашат. Грамматикалык жактан, жанагы жазуу түрүндө орфоэпия болобу, ушундай каталарга жол коюлбайт, себеби бул өтө ката, өтө одоно нерсе. Мына ушул кырдаалды оңдоо үчүн адис катары Кыргыз өкмөтү сизге кайрылса, тез арада оңдош үчүн салымыңызды кошо аласызбы? Эгер идеям жага турган болсо, менин идеяман бир нерсе пайда чыга турган болсо, мен кантип аяп калайын? Себеби мен ошол өзүмдүн бала чакама, урпактарыма, өзүмдүн туугандарыма, өзүмдүн кыргызстандык элдериме дагы кичине салым кошсом, ал үчүн мен үчүн эң бактылуулук деп эсептейм. Анда маегиңиз үчүн рахмат, ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат сиздерге.